Bismillahirrahmanirrahim. Урматтуу бир туугандар, бүгүн бул сабагыбызда бир канча аяттардын фазилеттери туурасында айтып өтөбүз. Сиз ал аяттарды окуп, ага амал жасооңуз менен Аллах Таала сизге 40 000 периштенин ибадатын соовун жазат. Ошондой эле Аллах Таала сизди ар кандай шейтандын азгырык васвасаларынан Аллах сактайт. Ошондой эле сиздин акыретте өтө көптөгөн ийгиликтерге жетүүңүзгө ошол аяттар себеп болот. Аллама имам Куртуби рахматуллахи алейхи өзүнүн тафсир китебинде бир хадисти алып келет. Жабир бин Абдулла радыйаллаху анху риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: Кимде ким Ан'ам сүрөсүнүн башкы 3 аятын окуй турган болсо, Аллах Таала ал адамга 40 000 периштени дайындап коет. Ал периштелер ал адам үчүн өздөрү канчалык ибадаттарды кылса, ошончолук ибадат кылды деген соопту жазат. Ошондой эле Аллах Таала 7-чи асмандан бир периштени түшүрөт. Ал периштенин колунда темирден болгон барсканы болот. Качан шейтан Ан'ам сүрөсүн окуган адамды азгырууну кааласа, ага васваса кылууну каалай турган болсо, жанагы периште барсканы менен шейтанды өтө катуу урат. Шейтан өтө алыс жерге качат. Ошондой эле ал адам менен шейтандын ортосунда 70 парда пайда болот. Жана ошондой эле пайгамбарыбыз хадистин уландысында айтат: кыямат күнү мына ушул Ан'ам сүрөсүн окуган адам Аллах Тааланын астына барганда, Аллах Таала жанагы пендеге айтат: бүгүнкү күнү менин нурумдан, менин рахматымдан, менин көлөкөмдөн башка эч бир көлөкө жок болгон күнү сен менин көлөкөмдө баскының, менин көлөкөмдө болгонуң, жана менин бейишиме кирип, андагы мөмөлөрдү жегин, жана Каусар көлүнөн ичкиниң. Ошондой эле Сальсабил дарыясына сен жуунгунуң. Сен менин пендемсиң, мен сенин Роббиңмин деп айтат. Аллах Таала бардыгыбызга мына ушул пенделердин катарына кошулууга мүмкүнчүлүк берсин. Анда эмесе азыр Ан'ам сүрөсүнүн 3 аятын окуп өтөбүз. А'удhu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.